Assalamu alaikum. Revmatizm тууралуу маалымат бере кетейин. Анткени ангина болуп, аны дарылабай ошого өтүп кеткен учурлар көбөйө турган убакка келдик. Андыктан баарын угуп, амал кылганга аракет кылыңыздар. Биздин денебиздин бардык бөлүгү клеткалардан жана клеткалар топтолуп ткандардан турат. Негизинен 4 түрдүү ткандар бар. Ошонун арасында тутумдаштыргыч ткандар деген бар. Ошол тутумдаштыргыч ткандар сезгенгенде бизде ревматизм пайда болот. Ревматизмди көбүнесе ревматоиддик артритке экөөнүн бир нерсе катары эле түшүнө беришет. Чындыгында артрит болгону бул ревматизмдин бир бөлүгү болуп калышы мүмкүн. Ревматизмде ошол тутумдаштыргыч ткан кайсы жерде бар болсо, ошол органдардын бардыгы жабыркайт. Мисалы, жүрөктө дагы ошондой ткандар бар. Жүрөк оорушу мүмкүн. Териде бар, тери оорушу мүмкүн. Булчуңдарда бар, булчуңдар оорушу мүмкүн. Көбүнесе сөөктүн ошол байланыштырган связкалары, сөөктөрдү байланыштырган муундарда дагы болгондуктан ошол жерлер дагы көбүнесе жабыркайт. Андан сырткары нерв клеткасы дагы ошонун таасиринде жабыркашы мүмкүн. Ага алып келген себепке токтоло турган болсом, бета-гемолитический стрептококк деген бар. Ал болсо ангина болгондо ошол биздин иммундук органыбызды жабыркатып туруп, андан кийин дарылабай койгондо ошол ангинаны вирус организмге таркап кетет дагы, бардык органдарды, ошол катары бөйрөктү дагы жана бүтүн дененин муундарды дагы жабыркатат. Жана бул аутоиммундук оору болуп калат. Аутоиммундук деген бул дененин клеткаларын иммундук клеткалар өздөрү жок кылып күрөшүп, жок кылганга аракет кыла баштайт. Бул чындыгында өтө ыңгайсыз абал. Кантип дарыланышты чынында билбей кала турган деңгээлге жеткире турган себептер. Жана аны билиш үчүн албетте дарыгер-ревматологко барабыз. Ал болсо туура диагноз коюп берет. Чындап эле ушул нерсе барбы деп. С-реактивный белок дегенди анализден, кан анализинен аныктап алабыз. Зарыл учурда кайсы бир сөөктөргө рентген кылышка туура келиши мүмкүн. Жана башка анализдер дагы сунушталышы ыктымал. Эми ушул ооруга алып келген себепти айтып өттүм. Негизинен бета-гемолитический стрептококк деп айттым. Бирок ага чейин ушул сөөктөрдүн муундары дагы жабыркайт деп айттым. Эми муундардын жабыркашынын алдын ала турган дагы айрым чаралар бар. Ошолор тууралуу айта кетейин. Негизинен кандайдыр бир сырттан кандайдыр бир травма болуп жабыркап калбаган учурда деле муундарда ишик пайда болушу мүмкүн. Буга алып келген себептер ар кандай болот. Ошону биз диагноз койгондо ревматизм же ревматоиддик артрит деп дагы диагноз коебуз. Ал эми анын алдын алыш үчүн болсо, биз ошол буттарыбызды учунан баштап, тырмактын учунан баштап, ошол курсакка чейин дейли, баарын жылуу кармашыбыз керек болот. Эгер ошол нерселерди аткарбасак, бардык жерибиз, көз көргөн, көрбөгөн жерлерибиз жабыркап калышы ыктымал. Сууктун таасиринде ар дайым биздин бутубуз муздак боюнча жүрө берет дагы, бара-бара ал переохлаждение, сезгенүү андан ары ошол нерсеге алып келиши ыктымал. Ошондуктан бардык убакта жылуу, буттун жылуу сактаганына аракет кылыш керек. Чынында мурда дагы ушул тууралуу видео материал чыгарган элем, бирок кантип бутту жылуулаш керектигин айта алган эмесмин. Анткени чындыгында эле билбейм. Балким шымдын эң жакшысын табыш керектир. Ошондо болсо деле баары бир сырткы чөйрө муздатат. Айрыкча кечке жүргөндө шамалдап жүрүшкө туура келип калат дагы, муздап кеч киргенде. Эч кур дегенде уктаганы жатканда бардык кийимдерди чечип туруп, ошол бутту желин бөтөлкөгө сузап келип туруп, бир аз жылуулаганга аракет кылсак дагы жакшы болот. Эч кур дегенде. Балким башкача аргасын сиз билеттерсиз. Эгерде буттарыбыз жылубай турган болсо, муздак жүрө турган болсо, бөйрөктү
жана бөйрөктүн үстүндөгү безди дагы жабыркатат. Анткени жылуулук буттан өйдөгө карап берет. Эгер буттан өйдөгө жылуулук эмес муздак келе турган болсо, бөйрөк дагы ооруп калат. Пиелонефрит, гломерулонефрит жана башка бөйрөктүн ооруларына туш болуп калышыбыз мүмкүн эгерде буттарыбыз дайым муздак бойдон жүрө турган болсо. Андыктан ошол биринчи кеңешим жылуулайганды үйрөнөлү. Кандай аргасын тапсак дагы ар ким бул боюнча өз ой жүгүртүп көрүш керек. Балким сизде жакшыраак сунуш бардыр. Сунушуңуз бар болсо комментарийге жазып койсоңуз өтө жакшы болот. Жана муну менен буттун өзүнүн оорушун дагы, ревматизм, ревматоиддик артриттин дагы алдын алып калышыбыз ыктымал, эгерде биз ошол буттарыбызды жылуулай турган болсок. Эми ушул ооруларга алып келе турган дагы бир себеп биздин организмибизге суунун жетишпестиги болуп калат. Эгер суу жетишпей турган болсо организмге туздар, кереги жок болгон нерселер, сыртка чыгып кетиш керек болгон нерселер топтолуп калат дагы ооруга алып барат. Айрыкча ошол айтып өттүм, туздарды сийдик аркылуу күн сайын бөйрөгүбүз сыртка чыгарып турат. Эгер алар чыкпай турган болсо, муундарыбызга топтолуп, тизе муунуна топтолушу мүмкүн, колдорго кайсы жерде муун болсо ошол жерге топтолуп, ошол жерди жабыркатып коюшу ыктымал. Андыктан жетиштүү өлчөмдө суу ичели. Жетиштүү өлчөмдө суу ичиштин максаты бөйрөк ошол суунун өлчөмүнөн, көптүгүнөн улам жакшы иштеп турат. Андыктан эң кеминде 1 литр таза суу ичип турайлы күнүнө. Калган суюктуктар анчалык деле мааниге ээ болбой калат. Эгер ыстык мезгил боло турган болсо, көбүрөөк ичели суук мезгилге караганда. Ошондо бөйрөктөрүбүз дагы жакшы иштейт. Суу канчалык жетиштүү болсо организмге, башка артрит эле эмес, ревматизм эле эмес, башка дагы көптөгөн оорулардын, жада калса бөйрөктүн өзүнүн оорусунун дагы алдын алабыз. Ошондуктан ушул эки кеңешке айрыкча көңүл буруңуздар. Ошондо сиздер үчүн бардыгы жакшы болот.